Анан Ысрайыл уулдары Эйлим деген жерге келишти. Ал жерде 12 булак атылып, 70 курма дарагы өсүп турчу. Алар ошол суулардын боюна кошуун болуп жайланышты. 16 бөлүм. Анан Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Эйлим жеринен чыгышты. Мисир жеринен чыккандарына 1 ай 15 күн болгондо алар Эйлим менен Синайдын ортосундагы Син чөлүнө келишти. Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты чөлдө Муса менен Арунга кайрадан наалай башташты. Ысрайыл уулдары аларга: "Биз Мисир жеринде нанды тою жеп, этке толгон казандын жанында отурганда эле Теңирдин колунан өлүп калсак эмне? Силер бул элди чөлгө ачкадан өлтүргөнү алып келген турбайсыңарбы?" деп наалышты. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Азыр мен силерге асмандан нан жаадырам. Алар күн сайын сыртка чыгып, бир күнгө жеткидей нан жыйнап алышсын. Ошондо мен элди менин мыйзамымды аткарабы жокпу сынап көрөм. 6-чы күнү болсо, кийинки күн үчүн да жыйнап алышсын. Ал башка күндөрү жыйналганга караганда 2 эсе көп болот." Муса менен Арун Ысрайыл элине мындай дешти: "Силерди Мисир жеринен Теңир алып чыкканын кечинде билесиңер. Эртең менен Теңирдин даңкын көрөсүңөр. Анткени ал силердин Теңирге наалыганыңарды укту. Бизге наалыганыңардай биз ким элек?" Муса мындай деди: "Теңир силерге кечинде эт, эртең менен тое жегидей нан берет. Анткени Теңир силердин ага нааразы болуп наалыганыңарды укту. Силер бизге эмес, Теңирге наалып жатасыңар." Анан Муса Арунга мындай деди: "Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына мындай деп айт: Теңирдин алдына баргыла, себеби ал силердин наалыганыңарды укту." Арун Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына кайрылганда алар чөлгө бурулушту. Ошондо Теңирдин даңкы булуттан көрүндү.